Bir жолу бир дыйкандын эшеги кудукка түшүп кетет. Дыйкан эшегин чыгаруунун айласын таппай жаткан учурда эшек бир нече саат бою аянычтуу онтогон үндөрдү чыгара берет. Акыр аягы дыйкан ары дүйшөлүп, бери дүйшөлүп бир чечимге келет экен. Ал бул эшегим деле карып калды. Ал эми кудукту баары бир жабыш керек болчу. Жөн гана карыган эшекти алып чыгуу үчүн күч жумшоонун эмне кажети бар дейт да, кудукту жаап, топуракка толтуруп салайын деп коңшусун жардамга чакырат. Ошентип коңшусу экөө колдоруна күрөк алып, кудукка алмак-салмак топурак ыргыта башташат. Эшек бул иштен эмне менен бүтөрүнө көзү жетип, ач айкырыкты салат. Анан эле эки коңшуну таң калтырып, эшек тынчып калат. Дагы бир нече күрөк топурак ыргыткан соң, дыйкан тиги кудуктун ичин текшерип карап көрүүнү чечет. Ал жерден көргөнү аны таң калтырды. Көрсө, топурак ийнине түшкөн сайын эшек бир укмуштуудай иш кылып жаткан экен. Ал улам жонуна түшкөн топуракты силкип салып, ошол топурактын үстүнө тура калып жаткан экен. Бир аз убакыт өткөн соң, эшек өйдө көтөрүлүп, кудуктун четин аттап өтүп, алдыны көздөй жогуп келе жатканда чаап жөнөгөнүн көргөндө, эки коңшу айраң таң болуп кала беришет. Ошол сыңары жашообузда кандай гана кыйынчылыктар кездешпесин, кадамыбызды токтотпостон, ал кыйынчылыкка жеңилип бербесек, кандай гана кырдаал болбосун, ал тургай эң терең кудуктан да чыгууга болот. Кыйынчылыктарды үстүңүздөн силкип салыңыз да, жогору көтөрүлө бериңиз.